Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн 6 февраль эл аралык бармендердин күнү экен. Бардык бармендерди бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ал эми биздин студиябызда коногубуз бар бармен байкебиз. Тилек Таласбеков. Майрамыңыз менен бүгүн. Чоң рахмат. Майрамдык маанай кандай? Майрамдык маанай аябай сонун, эртең менен. Майрам башталдыбы? Башталды уже эле. Бизде башталды окшойт менимче. Бизде кече 12-де эле башталган го. Жакшы, биздин студиябыз ушундай барга айланып турган учур. Азыр болсо биздин Тилек байкебиз бизге жакшы бир суусундуктарды, коктейлдерди жасап берем деп турган учур. Сиз жасап баштай берсеңиз болот, а биз болсо өзүбүздүн суроолорубузду бере беребиз, Тилек байке. Канча жыл болду бармен болуп иштеп атканыңызга? Ушу бармен болуп иштеп атканыма 10 жылдан ашып калды. Бүгүн биз лимонад жасайлы. Жакы лимонад. Үйдөн да жасаса болот бул лимонадтардычы. Так. Ал үчүн бизге эмнелер керек делек? Бизге лимон керек. Сразу 2-ден жасайын. Кесип. А негизи сиз бармен болуп иштегенге чейин эмне болуп иштешсиз? Буга чейинби? Негизи ушул ресторан сферасында эле жүрдүм. Эң биринчи келгенде, жаңы шаарга келгенде официант болуп иштедик. Андан кийин ошо сразу эле барга өтүп жүрдүм. Барга кармалып калдык да. Ким үйрөттү сизге ушул? Өзүм эле үйрөндүм. Мындай окууга деле барган жокмун. Негизи бармендердин окуусу барбы? Бар биякта негизи. Курстар барбы, Бар. Атайын. Бармен болом дегендер барса болот экен да. Сиз мисалы бармендер колдун эпчилдиги, ушундай чеберчилик менен суу куюп, суусундуктарды куюп жасайт эмессиңерби? Ошол нерсеге дагы үйрөнүүгө убакыт керекпи? Канча убакытта үйрөнсө болот? Жок, адамдын өзүнөн байланыштуу да. Шыгы бар болсо, мындай шыктуу болсо, негизи бат эле үйрөнсө болот. Келер бир күндө келип эле үйрөнүп кетет да. Ушундай балдар да бар, негизи азыркы заманда да. А негизи ушундай бармендер аралыгында бир жарыштар, конкурстар болуп турабы, сынактар? Как раз азыр данный момент болуп атканда учуру ушу биздин эмебизге карата, күнүбүзгө каратачы. Ошол. Сиз катышайын деп атасызбы ал жака? Биз конкурстарга катышып эле жүрөбүз. Бишкекте кайсыл конкурс болсо жүрөбүз дегендей. Ал жакта суусундуктарды жасап жарышат турбайсыңарбы? Суусундуктар жарышабыз. Анан биздин негизи көп эле балдарыбыз бар. Силерден муздан салайын. Эшик кар, биз бул жакта муз салып, коктейль суусундук жасап атабыз. Эч ким күткөн эмес бүгүн кар. Погода биздин күн жылуу болчу, ошого даярданып алганбыз биз. Жакшы. Эмне үчүн бармендер көпчүлүк жасаган суусундуктарын баягы өздөрүнүн аты болот. Ат коюш керек сөзсүз түрдө, Тилек мырза. Меники бирок орусча болчу, атын жетишпей калдым, кандай койсом. Страстный поцелуй деген коктейль да булчу. Бияқта грейпфруттун анан кулпунай болуп калды. Кулпунайдын дамы бар. Өзүңүздөрдүн фантазияңыздарга жараша ат коюп ала берет турбайсыздарбы? Ошол бул мага өзүм негизи ушул грейпфрут дамы аябай жагат да. Анан Тилек мырза, сиз ушул коктейлдердин мындай тарыхын изилдеп, кызыгып көрдүңүз беле? Эмнеликтен бармендер коктейлдер жасап калышкан? Кайсыл жылдарга таандык бармендердин жумушу? Бардык эле коктейлдин көпчүлүк коктейлдер эмеге байланыштуу да, жана сухой закон болбоду эле. Алкоголдорду алып, ичимдикке каршы. Ичимдикке каршычы. Ошол маалда көп коктейлдер чыкканда, анткени потому что алкоголдун немесин кетиришип Бул жакта кургатылган грейпфрут. Аны кантип кургатасыз, Тилек мырза? Муну биз сатып эле алат болушуңуздар? Жок. Өзүбүз кургаткандагыбыз. Бул негизи колдон келсе мен дагы бардык телекөрүүчүлөргө айтмакчымын да, эме деп, эмнеден. Кургата алышсынбы? Ушундай оригинальный фруктыларды кургатып балдарына берсе, аябай бул аны жөн эле жесе болобу? Берсеңиз. Муну жөн эле жесе болот. Мында грейпфрут берейин. Сахарланган атай биз даярдабыз. Кант кошуп туруп, муну күнгө эле коюп коесуңарбы ошондо жаганда? Ооба. Жок, муну күнгө койбойбуз. Муну деген бизде көлөкөдө кургатат болушуңуздар керек,
кээ бирлер арагында биз деген аябай көп мунун пайдасы эмнеде? Кургатылгандын пайдасы эмнеде? Кургатылган, мисалы үчүн, обычный чипсига караганда чипсы деп коебуз бизчи. Чипсы из фруктов да. Анан мунун аябай витаминдүү болот да. Жанагы зыяндуу чипсин жегенден көрө ушундай чипсини мен кургатып жеген алда канча пайдалуу, Биринчи коктейлибиз. Биздин суусундуктар баары болду. Ичип көрүңүздөр. Рахмат чоң. Экинчисин жасап баштай берейин. Сонун экен, жакшыбы сагын? Ооба. Дамы кычкыл бир аз. Лимон болгондуктан. Негедир мага жакты. Үйдө эле жасап ичсе болчу да экен. Үйдөн жасап ичсе болот. Сиздин өзүңүздүн баягы өзүңүзгө таандык болгон автордук коктейлдер, суусундуктар барбы? Бар. Өзүмдүн иштеп аткан жеримде дагы, ресторандарымда бардык коктейлдер бар. Ошондой. Өзүңүз машыгасызбы үйдө монтип бармендерди колдорду машыктырып? Үй бүлөлүү болгон үчүн үйдөн ушу жумуш менен көп заниматься этпейм да. Үй бүлөңүз тууралуу айтып бериңизчи. Канча балаңыз бар? 3 балам бар. 2 кызым. Келинчегиңиз ушул сиздин бармен болуп иштешиңизге каршы эмеспи? Эмнеге каршы болбойт? Ошол ресторан сферасында таанышып биз таанышып калганбыз. Анан өзү деле каршы эмес болуш керек. Андай деле сөздөрдү уккан эмесмин бул жашоо чейин. Жакшы. Жумуш аркылуу таанышкан турбайсыңар, Жумуш аркылуу таанышканбыз. 56-56-72 эсиңиздерге салып өтөлөр. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сурооңуздар болсо, биздин бармен мырзага тез байланышка чыгып берсеңиздер болот. Балким ал жасаган суусундуктун рецепттерин сурайсызбы, видео жасап көргөнгө, эмне кылып атасыз азыр? Аралаштырып атат. Бармендер өзгөчө аралаштырат да. Биз болсо ушинтерлер аралаштырсак. Үйдөн мындай деле биздики Бостон шейкердин ордуна деле мындай үйдөгү банкаларды колдонсо болот. Үйдүн ичинен. Так. Бул чыккала алат турбайбы бул жактан, ичиндеги муздарың алып турабы? Бул биздин бармендердин аты боюнча стрейнер деп аталат. Анан кыргызчасын кандай экенин билбейт экенмин. Сиз коктейлдердин, суусундуктардын аттарын кыргызча коюңуз да, Тилек мырза. Баары эле орусча коет эмеспи? А сиз кыргызча атап коюңуз да. Кудайым буйрса коебуз. Муну кандай деп коет? Муну негизи тропический эме да, коктейль бул. Тропикалык коктейль да. Анан тропикалык көңүл деп койсок болобу? Кандай? Тропикалык маанай десекчи. Тропикалык маанай десек, как раз бул программадагы туш келет болуш керек менимче. Өзүңүздүн баягы стилиңиз бар экен. Шляпа кийилген. Атай, силерге деп даярданып келбедикпи? Жакшы. Так, мындай кичине аралаштырабыз. Өзүңүздүн мындай үйрөткөн шакирттериңиз барбы? Шакирттерим бар. Азыр алар бул сферада деле иштебей калышты. Үй бүлөлүү баары тең Кара-Балтада иштеп атышат. Муну свежий. Кандай адамдар мүнөз жагынан болобу, же болбосо ушул өзүнүн сапаттуу жагынан болобу? Бармен болууга мындай жөндөмдүү болот. Боло алат, же боло албайт? Кандай адамдар бармен боло албайт? Менимче Шамдагай бар, мындай өзүндө бир таланттуулар бар го, бийчилер, мындай бат кыймылдагандар, өзүлөрү эле көрүнүп турат. Биз мындай кээде башка балдар жумуштан кетип калып анан уже жаңы персонал алып атканда, ушундай Шамдагайлыгын байкайбыз. Ошолор өзүлөрүнүн таланты бар да, өзүнүн көзүнөн эле көрүнүп турат да, мындай айтканда. Мен көзүмө карап эле байкап көрүңүзчү, мен бармен боло аламбы? Сиз боло аласыз. Эмнеге болбойсуз? Сен көңүлүң үчүн эле айтып койду байке. Ошентип эле кой да, мен бармен боло албайм го. Негизи телевидениеде иштеген баары эле Шамдагай таланттуу, сөзгө чебер, анан болот. Негизи ошол бармендер дагы сөзгө чебер болуш керек да, баягы келген кардарларды кардарлар менен сүйлөшүп, психолог болуш керек. Ушундай болуп калабыз да. Ошол жагы бар экен. Бармендер психолог болуш керек экен. Анткени бул суусундук эмне деп аталат? Бул тропикалык маанай деп атын койбосузбу жана? Баарыбыз үчөөбүз тең ушундай атка келдик. Бунун составында маракуйя сиробу, ширеси, манго согу, анан лимондун шересинен кошулган суусундук. Негизинен суусундуктар бат эле даяр болот экен, Бүгүнкү сиздин кардар биз болду окшойт, Тилек мырза. Бисмилла деп мындан. Ичип көрүңүздөр. Бул таттуураак экен буга караганда. Бул кичине таттуураак, бул кичине
кычкылыраак. Сон экен негизинен суусундукту аябай баягы дамына чыгарып сонун жасайт экенсиз да. Жөн эле жасап койбосоң кооз дагы кылып, Үйдө сиз тамак жагынан кандайсыз? Тамак жактан жокмун да. Даже тамак жасабайсыз, тамак. Үйдөн жай мезгилинде күн ысык болгондо сиздердин музаткычтан ушундай суусундуктар арылбайт болуш керек, дайым бар болуп турат керек. Постоянно эле жакшы өтүп турат. Жакшы. Бармен кесип деп атап койсок дагы болот да, бармен кесибинин өзгөчөлүк жактарын айтып бериңизчи, Тилек мырза. Өзгөчөлүгү ушу кардар кандай кардар болсо дагы ошону ошол кардар менен сүйлөшкөндү билиш керек. Ар кандай ситуациялар болот. Масы келет дегенде, мындай келет, баардыгына бирдей карап, күлүп жайнап турушубуз керек. Ошол эң самый главный ушу бизде деген айма бар да, довольный гость деген бар да. Ошол разы болуп кетиш керек. Разы болуп кетиш керек да, ар бир кардар. Ошол разы болсо баардыгы жакшы болот дегендей. Биз дагы разыбыз сизге. Абдан сонун коктейлдер жасап бердиңиз бизге. Даамдуу экен. Ушул өзүңүздүн баягы ишмердүүлүгүңүздү алдыны көздөй улантып, бир бармендердин мектебин ачайын деген пландарыңыз жокпу? Мектеп эмес, ушул сферада мындай или бар ачсакпы, или мындай кафе ачсакпы деген ушул сферада бар да. Максаттарыбыз бар негизи. Ошол максаттар ишке ашсын. Анан бүгүн эл аралык бармендердин күнүнө карата бармендер арасында Бишкекте сынак өткөрүлөт, конкурс өткөрүлөт деп атпайлыбы? Ошол конкурстан сиз буюрса биринчи орунду алыңыз. Кудай буюрса. Анан сыйлыктар кандай ал жакта? Сыйлыктар Украинага барып мастер-класска барабыз бекер. Окуп келесиңер, окуп келебиз. Андан ары Средняя Азия боюнча, Орто Азия боюнча Өзбекстанга барып, ошоктон тажрыйба топтоп келесиңер. Ошокто конкурс болот да. Буга чейин башка мамлекетке чыгып, ал жактан билим алган, ушул тажрыйбаны көбөйткөн учурлар болду. Бияктан бир конкурсту утуп, барып Москвага барып келгенбиз. Ошол Москванын кичине опыттарын көрүп калдык дегендей. Барып ошокто бир жумадай көрүп келдик. Эң күчтүү бармендер кайсы өлкөдө? Мен оюмча Америкада болуш керек деп ойлойм да. Мен оюмча Кыргызстанда. Тилек мырзалар. Сизге чоң рахмат. Бармен Тилек Таласбеков бизде конокто болду. Ушундай сонун бир чети маанайды көтөргөн, анан экинчиден албетте абдан даамдуу суусундуктарды жасап берди. Чоң рахмат сизге. Бар болуңуз. Силерге чоң рахмат. Бар болуңуз, сонун коктейлдерди элдерге тартуулап, кардарлардын маанайын көтөрүп жүрө бериңиз. Чоң рахмат. Жакшы. Ал эми биздин көрсөтүүбүздү Техноблог рубрикасы улантат.